Спонсорлор жок. Анжелика банктан кредит алып кыйнала баштаганбы? Пакеттеги пачка долларлар, түйүнү чечилбеген кызык соболдор. Береги сүрөтүнөн Анжеликанын банктан кредит алып атканын көрүп атабызбы? Анда эмесе абалы кейиштүү окшойт. Дубай, Алматы жана той топурда жүргөнү менен иш жүрүшпөсө банкка күрөө коюп акча алганы ушулбу? Сыртынан күлүп, ичинен сызып, башта күйөөсү же башка миллионерлер менен сүрөткө түшүп жүргөндө мынчалык акчага зар болбосо керек. Эң башкысы бактылуу тилегей тегиз адам кредит алмак беле. Сыягы спонсорлордон кол жууп калганбы деп Арба чекиткейже жазып чыкты. Ырчы Дайыр Исмадияров КТРКнын продюсерине салык төлөбөй коюп. Белгилүү ырчы Дайыр Исмадияров КТРКга наразычылыгын билдирип, өзүнүн жеке Instagram баракчасына пост жазып чыкты. Достор, негизи эле мага эмнеге клиптериңиз Муз каналдан кетпейт деген суроону көп узатышат. Барын эле түшүндүрүп, КТРКны жамандап отура албайм. Эми бүгүн чындыкты айтам. Акыры убакыт жетти окшойт. Эсиңиздерде болсо, өткөн жумада менин Биз баскан жолдор аттуу клипим жарык көрдү. Өзүм да күткөн жок элем. 4 күндүн ичинде 400 миңден жакын YouTube айдыңда көрүү, 10 миңден ашык лайк басылыптыр. Мындай нерсе чанда гана болору малым эмеспи? Албетте, бардык эле ырчылар сыяктуу мен дагы Ырымдын КТРКдан Муз каналынан кетүүсүн каалап жибергем. Жок, актерлор жакшы ойноп алган эмес. Ыр начар жана ушул сыяктуу жүрөк муздай турган шылтоо менен кабыл албай коюшту. Тарбиялык мааниси күчтүү болсун. Бала жок деп эле ажыраша бербей, сабыр кылышсын деген максатта таратканбыз. Уландысы да бар. Эми музыка каналдарына актерлор жагышы үчүн Голливудтан актер чыгаралыбы? Акылга сыя турган нерсени талап кылса болбойбу? Буга чейин дагы Алма сунсам колуңа деп аталган Ырымдын клибин да албай коюшкан. Чыгымы жок тартылган деп. Эми ушул да шылтобу? Кудайда караса боло, кечирип коюшсун, кыргыз ырчылары $1 миллион коротуп клип тарта тургандай даражада эмеспиз. Эл сүйүп угуп жаткандыктан 100дөн ашык ковер версиялар тартылып, той топурларда биздин Ырым музыкасына кошулуп ырдашат. Жеке эле менин клиптеримдин жарабай калышынын чоң себеби бар. Айтпай жүрдүм эле, эми айтайын. Муз каналдын продюсери Канат Култаев экөөбүздүн пикирибиз келишпей уруша кеткенбиз. Ал да болсо КТРКнын көгүлтүр отуна акча алып мени катыштырбай койгон. Ал аз келгенсип тыйынымды кайтарганга шашкан эмес. Жашоодо мындай нерселер боло берет. Ал Канат байке экөөбүздүн жеке мамилебиз болчу. Ал киши жеке мамилени жумушка сүйрөп, өчөшкөн ырчыларынын клиптерин өткөрбөй коебу? КТРКнын салык төлөп жаткан элдикиби? Ошонун ичинде мен дагы салык төлөйм же Култаевдин жеке менчик каналына айланып кеткенби? Эмнеге бардык талаптарга жооп берген клиптерибиз каналга өтпөй калууда? Жок, мен бул нерсеге нааразымын жана каршымын. Негизи эле КТРдын саясаты менен ишим жок. Муну айтпай эле коеюн дегем, бирок мындай өз жат деп бөлгөн мамиле туура эмес. Музыканын саясатына киришүүгө пикиримди айтууга акым бар. Маалымат булагы, Аргумент чекиткейжи. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон учуттарга ээ болуңуз.